Orozonun parzdары боюнча сөз болгондо адатта бизде ошол орозонун 3 парзы бар. 3 парзы деп эле ошол 3 парзды айтып туруп ниет кылуу керек. Андан сырткары ошол тамак жегенден тартыныш керек жана тамак ичкенден жыныстык мамиледе болгондон сактануу деп мындай бир жалпылай айтып жүрөбүз да. Бирок карапайым адамдарга түшүнүктүү болсун үчүн ошондой эле илимдүү адамдар деле ошону тактап билип алуу үчүн муну бир мындай бир узартуураак айтсак туура болот. Анткени орозо кимдерге парз болот жана парз болгон орозону кайсыл адамдар кармоого парз болот жана ошол парз болуп кармалган орозонун кайсыл орозосу Кудай Таала тарабынан мындай дурус деп табылат деген маселеге токтолуш керек да. Албетте орозонун рүкүнү же болбосо мансыз болбой турган жери бул адамдын ошол таң аткандан күн батканга чейин тамак жегенден, суусундук ичкенден жана жыныстык мамиледе болгондон сактануусу. Бул албетте ошол рүкүн жана ушулардын бардыгы ниет менен болуусу шарт. Эгерде ниетсиз болуп калса бул ол болбой калат. Ошондуктан бул жанагы сактануу, тамак аш ичкенден, мамиледе болгондон жана ошол ниет менен болуп мына ошол орозонун урматтуу бир тууган рүкүнү. Анан ошол эле учурда орозо дагы парз деп айтабыз. Бирок кимдерге парз дегенде ошол орозонун парздарына кошулуп кете турган маселе биринчиси бул орозо мусулман адамга парз. Кээде биздин чөйрөдөгү мусулман эмес жакшы адамдар бар, бирок мусулман эмес ошолор орозо кармап атабыз дешет да. Алардын орозосу Кудай Таала тарабынан кабыл болбойт. Анткени орозо кабыл болуу үчүн адамдарга мусулманчылык шарт. Анткени иман шарт. Анткени Кур'ан-ы Каримде ошол жана орозонун парз экенин белгилеген аятта Я айюхаллазина аману о иман келтиргендер силерге орозо парз деп айтат да. Анан кээ бир адамдар ошол мисалы үчүн теңирчи болуп кеткендер, же болбосо мусулманчылыкты карманбайм дегендер, же жөн эле башка бир диндеги же дин жоктор деле келип орозо кармап атабыз деп жыргап жүрө бергендер бар. Аларга айтабыз, орозоңор кабыл болсун үчүн биринчи кезекте ошол мусулман болуп ыйманга келишиңер керек деп айтабыз. Анан экинчи маселеси урматтуу бир тууганым ошол адамдын балагатка жеткен болуусу керек. Мисалы үчүн ошол балагатка дегенде бул ошол жаш менен так чектелбейт болгону ошол кыз балдар 9 жаштан баштап, эркек балдар 12 жаштан баштап, анан балагатка жетүүнүн акыркы мөөнөтү 15 жашка чейинки аралыкта ошол балагатка жетүүнүн белгилери билинсе бул адамга парз болот. Демек балагатка жете элек адамдарга орозо кармоо парз эмес. Ал жаш балдарга, бирок аларды үйрөтүү керек. Мисалы үчүн ошол балагатка жаш жете элек болсо да орозо кармап саарлыкка туруп, анан эгерде курсак ачып кыйналып кетсе анда ачып алса макул, бирок ошол үйрөтүү үчүн болгон балагатка жеткен. Анан кээде жаш балдарды кыйнап орозо карматып, алар орозодон көңүлү калып кала турган болсо, мына ушул дагы туура эмес. Пайгамбарыбыздын убагында сахабалар ошол жаш балдарга орозо карматып, анан шам жакындап калган учурда алар курсак ачып баштаса оюнчук берип, ойнотуп, кызыктырып, айтор орозону бүтүрүп алганга шарт түзүп берүүгө аракет кылчу. Ушунун бардыгы келип балдарды ибадатка көндүрүүгө болгон аракет деген сөз.